Б. Куш таптаган адамдарды. С. Ээр чапкан адамдарды же болбосо Д. Аңчылык кылган адамды. Табат болду экенби? Б варианты куш таптаган адамдар. Сөзсүз түрдө мүшкөр деп куш таптаган адамды айтабыз да, сизди болсо 100 сом утуп алган оюнчу деп билебиз. Жооп берем. А. Чүкө. Астагфиралла. Азан болуп жатканын уккан жоксуңарбы? Д. Жыгач чумур. Тургула. Daarатыңарды алып намазыңарды окугула. Бирок апа, сыналгыдан азан айтыла элек го. Кайдагы сыналгы? Намаз убактысы келгенде азан мечиттен айтылат. Күн батаары менен шам намазынын убактысы кирет. Чүкө албетте. О, түшүндүм. Боло эми Ра. Ооба, макул. Батыраак барып daarат ал. Üçüncü sıra üç. Жүр, батыраак. Ой, байке, бонус раунду башталды. Бонус раунд. Балдар, батыраак. Макул апа. Жүр, Рара. Daarат алабыз. Нуса, кеч болуп кетти. Силер дагы эле сыналгы көрүп отурасыңар. Үй тапшырмаңарды аткардыңар беле? Сүрөнү жаттоону унуткан жоксуңбу? Ооба апа. Дагы кичине көрөлүчү. Бүгүн дем алышта. Рара, эртең мектепке барасың. Бут кийимиңди даярдап кой. Ооба, апа, азыр кылып коем. Сонун экен, э? Астагфируллах. Үй тапшырмаларым. Аткарганды унутуп калган турбаймынбы? Ой, бут кийимим суу экен. Ой, жок. Апа. Кечириңизчи бизди. Кечирим сурайм, апа. Биз дем алыш деп жалкоолонуп, ойноп жүрө бериптирбиз. Мен силерге кече айткам. Силер айткансыңар, кечирээк кылабыз деп. Бухариде келген хадисте адамды азгырган 2 береке жөнүндө айтылат. Ошол хадисти билесиңерби? Кайсы 2 береке жөнүндө эскерилет? Ден соолук жана бош убакыт. Ооба, сен муну билет экенсиң. Эмне кылыш керек эле анан? Апа, ошондо биз бош убакытка алдандыкпы? Астагфируллахаллазим. Бизди шайтан алдап кетти. Апа, менин бут кийимимди кургатып бериңизчи. Менин дагы үй тапшырмаларымды даярдоого жардам бериңизчи. Ой, жок. Менин уйкум келип кетти. Балдарым, мен кичине уктап алайынчы? Ой, апа. Андай кылбаңызчы. Рара, сен анан кел. Байке, мен биринчи болчумун. Караңызчы, менин бут кийимим суу. Биринчи менин тапшырмаларымды. Жок, меники биринчи. Апа, ушуну, анан ушуну, анан могу үчүнчү суроону түшүнбөй жатам. Оу, бирден балдарым.